Түркүн түстүү барактарга улан кыздар өлкөнү өнүктүрүү үчүн сунуштарын, ой пикирин жазууда. Жаштардын демилгелерин колдоо, сапаттуу билим, камбарата кесин колдонууга берүү жана башка пикирлер калтырылды. Жаштардын өзүнүн да ою бар, каалоосу бар, келечеги жана Кыргызстанды өнүктүргөнгө максаттары бар. Жаштарды угуп, жаштарга жол берүү керек деп ойлойм. Мен эң биринчи бул билим берүү жөнүндө жаздым. Кыргызстанда менин оюмча билим берүү сапатын жоготулашы керек. Жаштар өлкөнү өнүгүүгө жетелеген зор күч. Алардын кызыкчылыктарын Бекназаровдордун үй бүлөсү коргоп келет. Жакшылык Бекназаров Кыргызстан жаштар конгрессинин атынан президентке өлкөдөгү жаштардын башын бириктирген кыймыл түзүүнү сунуштады. Кыргызстан жаштары 2000 уюмга бөлүнүп алып, ар кайсы жерде бул жерде жүрө бербестен, бүт жаштарды бириктирген президенттин астындагы бир уюм болсун деп атабыз. Мисалы үчүн кыймыл, жаштар кыймыл болот, чоң президент колдогон, өкмөт колдогон бир чоң кыймыл болот. Ошого Кыргызстандын өнүгөм өсөм деген, мамлекетке салым кошом деген баардык жаштары ошол бирикменин астында болот дагы. Анан ал кандайдыр бир деңгээлде лидерлердин өсүшүнө шарттаган бир коомдук мектеп болот, кадрдык мектеп болот десек болот да. Форум кыялымдагы Кыргызстан деп аталды. Ага өлкөнүн чар тарабынан жигердүү улан кыздар келген. Иш-чарага президент катышып, алардын ой пикирлерин укту. Президент Садыр Нуркожоевичтин катышуусунда бул абдан жакшы деп айтам, себеби ошо өлкө башчыбыз дагы жаштардын иштерине өтө кызыктар болуп колдогонун билдирет деп ойлойм. Учурдан пайдаланып, бул форумда жаштар өзлөрүнүн пикирлерин, сунуштарын, проектилерин айтып, өлкөнү алдыга жылдыруу боюнча сүйлөшүп алышат деп ойлойм. Садыр Жапаров өлкөдө жасалып жаткан иштерге токтолду. Комтөрдүн мамлекетке кайтарылышы, бюджеттин көбөйүшү, айлык акы, жөлөк пул, пенсиянын жогорулашы жана башкалар. Эң негизгиси тамыры терең кеткен саясий коррупция менен күрөш жүрүүдө. Ар бир жарандын чөнтөгүнө кол салып, бажы системасын ээлеп, салыктын көбүн сүлүк курттай соргон мафияны жок кыла алдык. Мен мамлекет башчысы болуп шайланганда бул мафия бардыгы мурдагыдай кала берет. Ал тургай мурдагыдан да көбүрөөк ынтаа менен өлкөнү тоной беребиз деген ишеничте болушкан. Биздин либералдардын көбү, шаардык жаштар жана эл аралык коомчулуктун көпчүлүгү да мафияны жеңе алышпайт деп ойлошкон. Бирок мафиянын тилегин ташкап, өлкө өнүгүүгө бет алды. Өзгөрүүгө ишенген карапайым калктын үмүтү акталууда. Өлкөдө жасалып жаткан иштер жаркын келечек түзүүгө багытталган. Олуттуу милдеттерди ишке ашырууга жаштардагы көмөк көрсөтөт деген ишенимин президент билдирди. Садыр Жапаров жаштарды 3 багытка көңүл бурууга чакырды. Биринчиси жаңыча билимдерди, инновацияларды жана технологияларды ыкчам өздөштүрүү багыты. Biz bilim ekonomikaсын kuruğa umtuluşubuz gerektigin ötkön jolku жаштар форумунда дагы айткан элем. Азыр да сиздердин өзүңүздөргө, билимиңиздерге инвестиция салууну чакырамын. Бүгүн силердин колуңарда дүйнөнүн бардык булуң бурчунан маалымат алууга, электрондук форматтагы каалаган материалга жана билим алуу жаатында жүздөгөн колдонмолорго кирүүгө мүмкүнчүлүктөрүңөр бар. Болгону алтындан кымбат убактыңарды туура пайдалангыла, туура багытка жумшагыла демекчимин. Садыр Жапаров билим, өнөр өмүр бою үзүрүн берерин кошумчалады. Бирок билим берүүдө өксүктөр бар экенин бул багыттагы адис Жакшылык Матанов белгиледи. Айтымында жаштар утурумдук нерселер менен көп алектенүүдө. Күнүмдүк хайп нерселер менен алек болууда. Ошону көйгөй катары көрөм. Жаштарга сунуш кылат элем, билим берүүгө үндөгөн, жаштарды билим берүүгө ээрчите турган, өспүрүмдөрдү ошол багытка умтулта турган нерселерге көбүрөөк көңүл бурсат эм. Анан экинчиси эле ошо жогоруда айткандай, биздин азыр жаштардын көбүнчөсү баягы утурумдук UFC сыяктуу мушташ жана башка нерселер жаштардын идеологиясы болуп атат. Билим берүү эмес, ошол багытка көбүрөөк болуп атат. Ошол нерсени биздин келечектеги эң чоң көйгөй деп билем. Билим алуудан сырткары Садыр Жапаров жаштарды биримдиктүү болууга чакырды. Аймагына социалдык абалына карап бөлүнбөй, кыргызстандык болууга, жаратылышка аяр мамиле жасоого үндөдү. Ал эми мамлекет жаштардын дарамитин ачууга көмөк көрсөтүп, аларды колдой турганын айтты. Мына быйыл кошумча бөлүнгөн каражаттын негизинде Кыргызстандагы жаштар уюмдарын жалпы 37ден ашык долбоор түштү. Биз ошолорго 1 миллион сомго чейин бардыгына биз жардам көргөзөбүз. Бул кайтарымсыз ошол долбоорду ишке ашыруучу каражат. Андан сырткары мына биздин райондорго дагы дээрлик 32 жылдан бери жаштар саясатын жүргүзүү, жаштарга окутуу, тренингтерди өткөрүү, спорттук иш-чараларды уюштуруу боюнча дагы иштер жүргөн эмес, акча бөлүнгөн эмес. Бирок мына быйыл кошумча каражаттын негизинде биз бардык районго дагы каражаттарды бөлүп бердик.
Өлкөдөгү жаштардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, жаштар саясатын өркүндөтүү максатында быйыл жаштар мыйзамы күчүнө кирди. Анда ишкердикти өнүктүрүү, иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү камтылган. Жаштардын курагы мурда 28ге чейин болсо, мыйзамга ылайык 35 жашка чейин узартылды. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.